Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Мен түз эфирге чыгып аткандын себеби акыркы учурда билим берүү тармагына болгон кайдыгер мамиленин натыйжасында чыгып атам. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда кандай гана учур болбосун, акыркы коронавирустан кийин билим берүү тармагында бул мектеп, бала бакчаларда болсун, кандай кичинекей нерселерде деле мектептер жабылсын, мектептер митсин, тигинтсин деген билим берүүгө тиешеси жок адамдар деле ушу мектептерди тезирээк каникулга кетиргенге, онлайн окутканга үгүттөөлөр жүрүп жатат. Бул негизинен айтсак, билим берүүчү адам катары абдан туура эмес нерсе. Себеби дегенде, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коронавирус учурунда балдар бир жылдан ашуун онлайн окуп калышты. Мына азыр ошол кезде 1-класстар азыр 3 класс болуп калды. Абдан кыйналып аткан учуру. Анан негизи эле мындай популисттик кадамдарга барып эле кичинекей, мисалы, -20 градус суук болуп калса деле мектеп жабылсын деген ушу Facebook'тагы кээ бир айрым адамдар чектен ашып кетип атышат да. Министрлик дагы болсун, жогорку кеңеш болсун, Кабмин болсун, ушу Facebook'тагы бир 50-гө жетпеген кишинин кайрылуусу менен ушундай чечим чыгарып коюп атат. Бул биринчиден мындай, абдан туура түшүнөм. Мамлекеттик мектепте окуган балдар эртең менен остановкада маршрутка күтүп суукта калып үшүп калат деп ойлоп атышат. Аларды туура түшүнүп атам. Бирок жеке менчик мектептер мектеп тарабынан уюштурулган автобустар аркылуу келет же ага отурбаса ата-энесинин машинасы, унаасы менен келип кетет да. Буга биздин жеке менчик мектептердин кандай тиешеси бар деп мен такыр түшүнө албай келем да. Кечээ бул боюнча министр менен да телефон аркылуу байланышыбызда түшүндүрүп бердим. Ал киши дагы баягы биздин айтып аткан сөздүн жүйөсү бар экенин түшүндү деп ойлойм. Анан бизде мындай жеке менчик мектептерде мамлекет тарабынан эч кандай колдоо жок. Керек болсо ошо светке болгон акы болсун, жылытуулук, отоплениеге болгон болсун, айдын аягында мамлекет доолап сурап алат. Тем более коммерческий баа менен. Андан сырткары биз мындай мектептерди ачып атканда банктан миллиондогон доллар акча алып мектеп ачабыз да. Бизден ай сайын банкка болгон төлөмдөрүбүз бар. Булар такыр эске алынбай жатат. Жеке менчик мектептерге мамлекет тарабынан колдоо болбой эле, наоборот, ар кандай буттосуулар болуп атат. Мына аркасына каникул. Ошон үчүн мен бул билдирүүмдү, кайрылуумду бүтүндөй элге кайрылат элем. Мектеп жетишпей турган учурда жеке менчик мектептерге болгон мамилени өзгөртсөңөр. Биринчиден, экинчиден мамлекет тарабынан да ошо жеке менчик мектептерге администрациянын өзүнүн жоопкерчилигине коюп, каникул, эгер ушундай кыштыкы суукта эгер балдар көчөдө тоңбойт, биз өзүбүз алып келебиз деген жоопкерчиликти өздөрү мойнуна алса, окуй берсин деген сыяктуу мындай жеңилдетүүлөрдү берсе деген сунушту берет элем. Такыр эле билим берүүгө болгон кайдыгер мамиленин жыйынтыгында ушундай күнгө жетип келдик. Facebook'тагы өзүнүн оозуна ээ боло албаган 50 кишинин жыйынтыгында ошолордун ою менен эсептешип каникулга кетирип салды. Бул мындай такыр акылга сыйбай турган иш. Албетте биз мындан да сууктан нарында, мындан да суукта жөө эле мектепке барып окуп жүргөн учурларыбыз болгон. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Нарында болсун, Алайда болсун, Таласта болсун. Ошон үчүн мындай билим берүүгө тиешеси жок адамдар билим берүү тууралуу бир комментарий же бир пост жазарда бир аз ойлонуп мындай жазып сүйлөсө дейм да. Анан кыргызда жакшы макал бар, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Силер өзүңөрдүн мындай кечирип койсун, кээ бир инилерим, агаларым, эжелер өздөрү кыйраткан иш жок, үйдө отуруп диван эксперт суук түшүп келатат, туура мектептерди жапкыла. Оору күчөп баштады, мектептерди жапкыла. Мектеп жапкан как будто оюнчук сыяктуу болуп калды. Бул жакта программа бар, балдарга өйрөтүлгөн, жылдын аягына чейин могу нерсени үйрөтүп бүтүш керек деген өзүнүн эмеси бар, эрежелери бар. Силерге үйгө жатып алып ар нерсени сүйлөй берген бул оңой эле нерсе да. Ошон үчүн ойлойм, мындан кийин
бул видеону көргөндөн айрымдар ойлорун өзгөртөт болуш керек. Эми жаман көргөндөр жаман көрө берсин, бирок биздин ишибизге биз мисалы стройка боюнча мен эчтеке деп айта албайм, курулуштар мага анткени мен ал жак боюнча эксперт эмесмин, билбейм ал жакта кандай иш жүрүп атканын. Анан ар ким өзүнүн ишин так туура аткарса дейм да. Ушу Facebook'тагы 50ге жетпеген кишинин жыйынтыгында азыр мектептер дагы каникулга узарды. Аны азыр ар эмес же бери эмес отурабыз. Жеке менчик мектептер болгон мамиленин кайдыгерлигинин жыйынтыгында ушундай болуп атат. Мында министрликтен да суранат элем, муну министр өзү да көрөт болуш керек. Мында жеке менчик мектептер мамлекет тарабынан эч кандай колдоо болбой, өзүбүздүн күчүбүз менен ушул нерсени кылып атканда, силер мамлекет тарабынан бир аз колдоо ушул жагынан жок дегенде, мындай акчалай финансовый колдоо болбосо дагы. Азыр мен колбоп берем. Карап турсаң. Мамлекет тарабынан финансовый колдоо болбосо да ушул жактан колдоо кылып турсаңыздар, жеке менчик мектептердин өзүнүн жоопкерчилигине коюп, жоопкерчилесиңер, өзүңөр чечим кабыл алгыла деген нерсени кылса жакшы болмок. Ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар, жаңы жылыңыздар жаңы ийгиликтерди, жаңы багыттарды алып келген болсун. Бул жылы эмне кааласаңыздар, эмне тилесеңиздер, Аллах Таала баардык ишиңиздерди ийгиликтүү кылсын. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Сууктан, эми -20 градус сууктан üşөй чыгып кетиңиздер. Ыраазычылык билдирем.